Икра аш болумдуу, даамдуу жана жыпар жуптуу азык. Осетр балыктарынан алынган бул продукт дүйнөдөгү эң кымбат азыктардын бири болуп эсептелет. Икра ар кандай түстөрдө болот: кызыл, кара жана жашыл. Алардын ичинен кара икра эң баалуу жана кымбат деп эсептелет. Осетр балыктары осетр сымалдуулар тукумдарына кирген өтө сейрек кездешкен балыктар. Алар дүйнөдө соода жагынан да эң кымбат балыктар деп эсептелет. Осетр балыктарын жандуу таштар деп да аташат. Анткени алардын жер бетиндеги жашоосу бир нече 100 миллион жылды түзөт. Бүгүнкү күндө осетр балыктары Каспий, Азов жана Кара деңиздеринде жана Урал дарыясында жашашат. Ошондой эле алардын айрым түрлөрү Европа жана Американын чектелген жерлеринде кездешет. Бирок осетр балыктарынын негизги жашоо чөйрөсү деп дүйнөдөгү эң чоң деңиз Каспий саналат. Статистикага ылайык дүйнөдөгү осетр балыктарынын 93% ресурстары Каспий деңизинде жайгашкан. Мындан тышкары дүйнөдө осетр балыктарынын 90%дан ашыгы Каспийден кармалып алынары белгилүү. Бул ал деңиздин мыкты шарттарына байланыштуу. Осетр сымалдуулар тукуму 20дан ашык түргө бөлүнөт. Анын ичинен 5 түрү негизги деп эсептелет. Алар Каспий деңизинде жашаган белуга, перс осетру, орус осетру, шипа жана севрюга. Осетр балыктарынын тышкы көрүнүшү жана тез кыймылы деңиздин терең жерлеринде жашоого ылайыкташкандыгын түшүндүрөт. Алардын узун денеси куйрук тарабына карата кууш болуп кетет. Бул балыктардын башка тышкы мүнөздөмөлөрүнө денесине салыштырмалуу кичинекей башы жана муруттарынын бар болушу эсептелет. Осетр балыктарынын узундугу 1-2 метрди түзөт. Бирок айрым түрлөрүнүн, анын ичинде белугалар 6 метрге чейин жетет. Бул балыктардын салмагы 1000 килограммдан ашат. 1000 килограммов. Осетр балыктары кара бермет деп аталган икралары үчүн башка балык түрлөрүнө караганда баалуу. Икра осетр балыктарынын уруктанбаган жумурткалары. Демек осетр балыктарынын жашы икранын сапатына олуттуу таасирин тийгизет. Мындан тышкары балык чарбасынын адистери жана активисттери балык чарбаларын уюштуруу жана осетр балыктарынын чабактарын өндүрүү менен алектенишет. Учурда дүйнө жүзүндө этинин даамдуулугу жана икрасынын аш болумдуулугуна байланыштуу эт, икра жана башка осетр балык азыктарын өндүрүү жана сатуу кирешелүү жана популярдуу соодага айланган. Превратилась в выгодную и популярную торговлю.